Көпчүлүк жердештери сыяктуу эле Акылбек Баяманов бир топ жыл Орусияда мигрант болгон. Бирок айрым жердештери өңдөнүп, ал жакта калып калгандын ордуна өз өлкөсүнө келип чакан ишкана ачып, өзүн гана эмес, 10 чакты адамды жумуш менен бүгүнкү күнгө чейин камсыздап келет. Ал тургай кесиптештеринин, өзү жашаган жаңы конуштагы тургундардын арасында дал ушундай футбол жана бильярд оюндарын өткөрүп турат. Акылбек Баяманов өзү жашаган аймактын тургундарын жумушунан үйүнө ташуу менен алек болгонуна 7 жылдын жүзү болду. Ошол аралыкта түгөнбөгөн жол тыгындары, унаалар жүргөн жолдордун тегиз эместиги көзгө сайлагандай байкалды дейт Баяманов. Жол тамыры эл тамыры дегендей бул маселе бүтүндөй Кыргызстандын көйгөйү. Биздин айылда эле Алты Алашка аймагында жашоочулардын саны 100 миңден ашык. Бул жерде фактически 100 миңден ашса, бирок 30 миң деп эле катталган да. Анан мигрантчы миграция өскөнүнүн эсебинен бизде ушу поликлиника, чакан кичинекей поликлиникабызга балдар мисалы ооруп калганда шаарга алып барышат. Анткени поликлиникабыз кичинекей, чоң больницаларды салуу керек. Биз жаштар биригип ушундай бир өлкөбүзгө натыйжалуу пайда алып келе турган салымыбызды кошобуз деп ишенем. Өзү ачкан такси тармагынын кызматкерлери Баямановдун уюштуруучулугун, лидерлигин жана адамгерчилигин баса белгилеп өтүштү. Акылбек Кудайга шүгүр мүнөзү жакшы, биз баарыбызга тегиз карайт, жанагындай элдер үчүн Кудайга шүгүр жакшы условия түзүп берген. Такси жамаатына аябай салымын кошкон жигиттердин бири болот. Биздин айылдын, мындай айтканда, жаштардын лидерлердин бири болуп эсептелинет да. Акылды аябай жакшы жагынан тааныйм. Ушу элге аябай эмгеги сиңирген мындай жакшы жигиттерден. Соңку 30 жылда депутат болуу бизнеске айланып кеткендей, акчалуу, мансаптуулар гана эл өкүлү болуп келишкен. Эми биз, жаштар, суверендүү Кыргызстанда уникалдуу, жалаң таза, булганган иштерге аралашпаган адамдар менен шайлоого аттандык. Бул жолку шайлоо жаштардын мамлекетке алгылыктуу иш жасап калуусуна чоң мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Биз жаштар аянтта эмес, аң сезимде революция жасайбыз дейт Акылбек Баяманов.